көптөн бери үй алам деп жүрсөңүз, сиз бул берүүнү көрүшүңүз керек. Кыргызстанда жылдап акча чогултуп, бирок батир ала албай жүргөн жарандар көп. Жарандардын батир алуусун жеңилдетүү үчүн президенттин демилгеси менен мамлекеттик ипотекалык компания жана Элдик банк топтомо ипотека долбоорун ишке киргизди. Бул долбоор тууралуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын калктык төлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаева жана Элдик банктын кредиттик продуктуларды иштеп чыгуу жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Мелис Бамбетов менен сүйлөшөбүз. Сөз башында эле сизге суроо uzatайын. Ушул топтомо ипотека жөнүндө айтып берсеңиз, анын шарттары кандай, кимдер ала алат? Бул топтомо ипотека бизде атайын өзүнчө механизм бар, үлүштүк турак жай деген. Ошол үлүштүк турак жай механизминде мындай көмөкчү бир ипотекалык багыт десек туура болот. Үлүштүк турак жай механизминде биздин мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган объектилерден турак жай алам деген жарандар ошол батирдин 50% алдын ала төлөө каралган да. Бирок эми баарыбызга белгилүү эмеспи, көп жарандарда бул 50% жок да. Ошого байланыштуу мындай калкты дагы жеткиликтүү ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу максатында, ошол бизден ала турган жарандардын санын көбөйтүү максатында атайын ушундай чечим кабыл алынып, өлкө жетекчилигинин колдоосу менен ошол механизм иштелип чыкты. Бул топтомо ипотека багыты боюнча жаран үлүштүк турак жай механизмине биринчиден туура келиш керек тандоо талаптарына. Кандай тандоо талаптары бар? Бир гана талап бар. Акыркы 3 жылда менчик турак жайы болбош керек. Эгер ошол талапка туура келсе эле бизге үлүштүк турак жай механизми боюнча атайын электрондук өтүнмө берет. Өтүнмө бергенден кийин Элдик банкка барат дагы атайын депозиттик эсеп ачат. Кеминде 6 ай депозиттик мөөнөт болот. Ошол мөөнөттө алына турган ипотекалык турак жайдын 30%-ын топтоого тийиш. 30%-ын топтогондон кийин Элдик банк ал катышуучуга дагы турак жайдын 20%-ын, наркынын 20%-ын кредит катары 5 жылдык мөөнөткө 10%-дык чен менен берет. Ошол менен жарандын колунда 50% болот дагы бизге келип ошол маалда турак жайды тандап келишим түзөт. Биринчи жаран Элдик банктын 20%-ын төлөйт дагы, калгандагы 50% калды да. Ал 50%-ты биз программанын катышуучусуна 15 жылга 8%-дык чен менен беребиз. Муну менен биз жана мен башында айтып кеткендей, көптөгөн ошо үлүштүк турак жай механизми боюнча турак жай алам деген бирок мүмкүнчүлүгү, каражаты жетпеген көптөгөн жарандарга жол ачтык десек болот да. Анын ичинде өзүңүздөр билгендей чет өлкөдө иштеген биздин мекендештердин дагы ушуга байланыштуу кайрылуулары көп болгон. Алар атайын ошо үйлүү бололу, жайлуу бололу деп чет өлкөдө иштеп жүрөт эмеспи? Анын сөзүңүз каралды. Ушул жерден толуктап айтып кетесиз, мисалы кандай жарандар кайсы жаштан баштап ала алат? Анан кийин дагы кандай, мисалы үйү бар болсо ала алабы? Мисалы кээ бирлер баласын алам деши мүмкүн. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Ооба, жана мен башында айтып кеткендей, бизде бир гана талап бар. Үйү болбош керек. Акыркы 3 жылда эгер биздин турак жай программасынын катышуучусу никелүү болсо, үй бүлөсү болсо, өзүндө, жубайында же өмүрлүк жолдошунда, жашы жете элек балдарынын атында менчик турак жай болбош керек. Жана акыркы 3 жылда турак жай сатып алуу боюнча келишим болбош керек. Жана албетте 18 жаштан ашкан жаран болуш керек, кыргыз жараны болуш керек. Ошол жарандардын баардыгы катыша алат. Канча болуп калат жашы? Бизде мурда жогорку чен бар эле. Жаш курак боюнча биз азыр аны алып салганбыз. 18 жаштан жана жогору жарандар катыша берсе болот. Насыяны алам деп келген жаран кандай документтерди көтөрүп келиш керек, кандай шарттар менен бересиздер, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул программанын алкагындагы ишке кирген бул топтомо ипотека продуктусу боюнча эң биринчи жана Кундуз айым айтып кетпедиби? Батирдин 30%-ын бизден топтомо эсеп ачып 6 айдан кем эмес убакытта чогултуш керек деп. Ошол эсепти ачыш үчүн эң негизги талап бул биринчи мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жай программасынын катышуучусу болуп эсептелиш керек. Ал башкача айтканда, мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталынан каттоодон өтүп, ошол программага катышуу укугун алыш керек да. Андан кийин бизге келип, биздин баардык филиалдардын каалаган жакын филиалга кайрылып, ошол топтомо эсебин ачып, келишим түзүп, анан график түзүп алып, ошону менен топтоп
баштай берсе болот. Ал эми керектүү документтерден бул паспорт эле керек. Турак жай программасына катышуучу боюнча биз өзүбүздүн ички макулдашуубуз боюнча порталга биздин орусча айтканда доступтарыбыз бар. Биз өзүбүз карап текшерип алабыз. Пайызы кандай болот? Ал эми пайыздар боюнча айта кетсек, ошол жана биринчи турак жай программасынын катышуучусу жана экинчи жанагы 30%-ин топтоп бүткөн шартын аткаргандан кийин жарандарга биз калган турак жайдын 20%-ин 10% жылдык 10% үстөгү менен 5 жылга жеңилдетилген шартта, башкача айтканда күрөөсүз жана Греша булактарын тастыктоочу документтерсиз беребиз. Насыя катарында беребиз да. Ал эми ушул программа боюнча кичине арт жакка кайрылып, ушул программанын чыгып келиши боюнча тарых булактарын айта кетейин. Бул биздин президентибиз Саадат Нуркожоевдун демилгеси менен түзүлгөн программа. Буга чейин биз өзүбүздө бул мамлекеттик программа, мамлекеттик ипотекалык компания менен демилгелеп ушул программаны баштаганга чейин банк өзүбүз иш алып барып келгенбиз. Мигранттар үчүн ушундай программаны иштеп чыгып, бирок кандай жол менен киргизерге жол таппай атканбыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, насыя алыш үчүн бул күрөө эң биринчи эсеп ушу банктын жанагы орусча айтканда риск деп коет. Тобокелчиликтерин жабуу үчүн бул күрөө талап кылынат да. Греше булактарында далилдеш керек. Андан кийин бул улуттук банктын нормативдик документтерине ылайык бул Греша булактарын тастыктап бериш керек да жарандар. Ушул талаптарды мигранттар аткара алышпайт, анткени алар иштеген жерин тастыктап бере алышпайт. Эгерде даже тастыктап берген күндө деле ал документтерди биз текшере албайбыз, анализ жүргүзө албайбыз, ал компаниялардын соцфонддук чегерүүлөрүн тастыктай албайбыз. Ошондуктан ушул талаптарды кандай жол менен аткарганды биз жол таба албай келгенбиз да. Ушул 300 жылдын жаз айларында ошол мамлекеттик ипотекалык компаниядан сунуш талап түшүп калды. Ошо чогуу биргелешкен продукту иштеп чыгып, ишке киргизүү тууралында. Мунун алкагында ушул продукту иштеп чыгып, улуттук банк тараптан бир канча нормативдик документтерге өзгөртүүлөр киргизилди. Анан ошону менен ушул октябрь айында толугу менен жактырылып, мамлекеттик ипотекалык компания менен келишим түзүлүп, анан ишке кире баштады. Мен да ушул жерден толуктап кетсем, биз ошо чет өлкөдө иштеген биздин мекендештер деп кетпедикпи? Ушу мамлекеттик ипотекалык компания бул үлүштүк турак жай механизми, андан кийин топтомо ипотека багыты кире электе биздин ошол мекендештерибиз биздин турак жай программабыздын катышуучусу боло алышчу эмес да, кесиптешим айткандай. Анткени мурда бизде бир механизм бар эле, ошол турак жайды мындай узак мөөнөттүү ижарага алуу дегенчи. Ал механизм алкагында 3 багытыбыз бар: социалдык ипотека, жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека. Экөөнүн жана буга чейин айтылып кеткендей, турак жайдын жоктугу деген талаптан сырткары дагы Кыргызстан аймагында туруктуу жумушу болуш керек деген талап бар болчу да. Жалпы 2 жылдык тажрыйба керек эле, эмгек тажрыйбасы же болбосо акыркы 1 жылдык үзгүлтүксүз тажрыйба керек эле. Эми чет өлкөдө иштеген биздин мекендештерде андай жок да. Алар бул программага катыша алчу эмес да. Ушул 3 багыт деп кетпедимби? Ушул жерден дагы токтоло кетсем, 3 багытта кезектери жеткенде турак жайды алар эч кандай алдын ала төлөмсүз 25 жылга же 4% менен же 8% менен алып келишет да. Бирок мекендештерибиз катыша алчу эмес. Анан ошо өлкө жетекчилигинин ошо бирден бир дагы мындай сунушу десек болобу, чечкиндүү бир кадамы десек болобу, ошо биздин мигранттарга көңүл буруңуздар, алар дагы силердин турак жай программаңарга катышуучу болуп, мындай жеткиликтүү арзан турак жай менен камсыз болушу керек деген талаптарынан кийин ошо жаз айларында үлүштүк турак жай механизми кирген дагы биз жанагы эмгек тажрыйбасы боюнча стажды алып салып, жалгыз гана турак жайдын жоктугу деген бир гана талапты койгонбуз. Бирок ошол алына турган үйдүн 50%-ын төлөшү керек эле да. Анан ар бир нерсе, мисалы, тажрыйбадан келип чыгат экен да, биз ал үлүштүк турак жай механизмин киргиздик. Бирок көп ошол эле мекендештер, Кыргызстандын ичинде жарандарда деле ошол 50% да жок болуп чыкты да.
50% жок болуп чыкты. Бирок алардын мындай чоң максаттары бар. Эми үйлүү болуш деген бул адам баласынын өмүрүндө эң эле бир маанилүү нерселердин бири эмеспи? Анан ошого байланыштуу дагы биздин турак жай программанын шарттарын жеңилдетүү максатында ушул топтомо ипотека Элдик банк менен биргеликте иштелип чыгып, атайын мыйзамдарга, андан кийин Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларына тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилип, анан ушул октябрь айында жаңылбасам расмий түрдө бул багыт иштеп баштады. Бардык суммасын чогултуп бүткөндөн кийин анан канча убакытта эме болуп калат, үйлүү болуп калат деп атасызбы? Эми азыр баарыңыздарга маалым болсо керек, мамлекеттик ипотекалык компания өз каражатын Кыргыз Республикасы боюнча жеткиликтүү турак жай курууга жумшап жатат да. Биз 2023 жылга чейин өнөктөш банктар аркылуу каржылоо берип келсек, азыр болсо өзүбүз үйлөрдү курабыз. Башкача айтканда, биздин программанын катышуучулары биз куруп жаткан объектилерден үй алса болот да. Анан учурда биз кайсы объектилерди салып жатабыз, ошолордун ичинен жаран кайсы аймактан каалайт, канча бөлмөлүү батир каалайт, кайсы этаждан карайт, баардыгына тандоо беребиз. Биздин сайтка кирип же ушул эле биздин калктык тейлөө бөлүмүнө келип, кайсыл объекттер бар, карап ичинен тандап алса болот. Биз аларга чектөө койбойбуз. Башкасы жана биз шартта дагы айтып кеттик, 30% өздөрү Элдик банктан топтошот. Андан кийин Элдик банк эч кандай мындай киреше булагын тастыктатпай туруп эле буга чейин депозиттик эсебине жүргүзүп келген төлөмдөр негизинде үйдүн наркынын 20% берип атат. Ошо менен үйдүн салынышын бүтөт. Эгер мисалы 2 жылдан кийин бүтө турган объектти тандаса 2 жыл күтүп калат. Ага чейин бүтө турган объектти тандаса ага чейин азыраак мөөнөт күтүп калат да. Ушул жерден жана сиз жооп берип кеттиңиз, бирок дагы бир суроону кайталап коеюн. Мисалы, сиздерден насыя алып атат, андан тышкары сиздер дагы 50%-ын берип атасыздар. Андан кийин биринчи сиз банкка төлөйт экен, андан кийин компанияга кайтара баштайт. Анан ошол учурда мисалы жаран кийин балким бир кандайдыр бир күтүлбөгөн жагдайлардан улам акчаны төлөй албай калган учурлар болушу мүмкүн да. Ошол учурга банк тарабынан же компания тарабынан бир алдын ала чаралар көрүлдүбү? Бул боюнча бул банктын насыясын төлөп аткан учурдагы кандайдыр бир жагдайлар менен төлөмөй калган учурлар кездешип калса, анткени андай учурлар сөзсүз кездешиши мүмкүн, потому что орусча айтканда форс-мажор никто не отменял. Андай учурларда биз 90 күн ошол графикти кууп жетип төлөп ситуациядан чыгып кеткенге 90 күн убакыт беребиз. Эгерде 90 күндүн ичинде төлөй албай, андан ары дагы ошол ситуациясы күчөп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ал келишим жокко чыгарууга тийилиш. Келишим жокко чыгарылып, анан ал үй боюнча мамлекеттик ипотекалык компаниянын адиси жооп берсе туура болот го деп ойлойм. Андан кийинки алка. Эми эгер ошол маалда сиздердин жана 20%-ды төлөй албай жаткан учурда кеп болуп атат да. Ооба, кесиптешим айткандай, сиздер ошондой Элдик банк тарабынан 3 ай 90 күн мөөнөт берилет. Эгер ал мөөнөттү дагы бузуп, ал мөөнөт өтүп, анан жаран төлөй албай калса, келишим жокко чыгарылат дагы, жаран топтогон 30%-ы кайтарылат, туурабы? Биринчи очередте биз каржылап берген банктын насыясынын калган бөлүгү жабылыш керек. Андан ашкан бөлүгү уже кардарга кайтарылып бериш керек. Ал эми кардар сатып алган батир болсо, кайра мамлекеттик ипотекалык компанияга кайтарылат дагы, же башка баягы кезекте турган ошол жарандарга сатылыш керек, же дагы ошол каалоочу башка бирөөлөргө сатылыш керек. Жарандарга бир керектүү бир долбоор ишке ашырылып атканда ортодо шылуундар чыгышы мүмкүн да, ортомчуларчы. Ошолор болбош үчүн мисалы жарандар түз эле эч кандай акча төлөбөйт, ашыкча туурабы, сайтка эле кирип ошол жерден өтүнмө жөнөтөт экен. Ортодон шылуундар деле сиз айткандай пайда болот да. Мисалы, ошол эле Россиядан биз 1-2 учурду аныктадык элек. 5000 рубльга же дагы бир суммадагы атайын мындайча айтканда акыга биз электрондук заявка жиберип беребиз сиздер үчүн деп жазып алышат экен. Анан биз жөнөкөй эле бир жаран катары
эми аныктайлык деп жатабыз да, чын бышыгынчы жазсак, алар болгону мындай маалымат беришет, баары бир сен өзүң кылышың керек да. Анткени электрондук өтүнмө жиберип жатканда ал жака адам жеке мындай персоналдык баардык маалыматтарды киргизет да, өзүнүн паспортный маалыматтарын, эгер үй бүлөсү болсо үй бүлөсүнүн, жаш балдарынын, анан дагы бир чоң нерсе бар. Ошол жеке маалыматтарды биздин портал тарабынан иштелип чыгышын мыйзамга келтирүү үчүн ал жаран өзү макулдук бериш керек да. Ал макулдукту биз жакында түндүк тиркемеси аркылуу дагы ишке ашырган жатабыз. Учурда болсо атайын бир тиркеме бар, баланс кж деген, ошол тиркеме аркылуу беришет. Ал тиркемеге кадимкидей эле башка деле электрондук капчыктарды, мисалы жеке өзүңө катташ үчүн идентификация процедурасын өтөт эмессизби? Анда өзүңдү, мисалы, паспортуңду колуңа кармап өзүңдү тартасың. Ошол сыяктуу нерселерди ал жанакы акча табам деген жаран кыла албайт да. Мисалы, баары бир тиркеме өткөрбөйт өзү болбосо. Айтайын дегеним, баары бир акыр аягы жаран өзү кылат да ошол нерсенин баарынчы. Ошондуктан биз берип аткан маалыматтарды жакшылап карап эле, кунт коюп, кичине убакыт бөлүп койсо эле ал электрондук өтүнмө жиберүүнүн эч кандай бир кыйынчылыгы жок. Ушул эле суроо дагы сизге, мисалы, сиздерде да ортомчусуз, түз эле банкка барып жасайт турабы? Ооба, туура айтасыз. Бизде дагы насыя алуу үчүн дагы жанагы топтомо эсеп ачыш үчүн дагы ортомчуларсыз өздөрү ачса болот. Ал эми бул мигранттар үчүн 3 жол биз иштеп чыктык. Биринчи жолу, эгерде Кунуз айым айткандай мобилдик тиркеме менен жакшы колдоно албаса же кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, онлайн тапшыруу боюнча туугандарына ишеним кат, Кыргызстандын территориясында жашаган туугандарына ишеним кат жазып, ошол туугандар аркылуу эсеп ачып, келишим түзүп жана чогултса болот. Экинчи жолу болсо биздин сайтыбызда онлайн кабыл алуу механизм иштеп чыккан. Ал жерден дагы ушул Кунуз айым айткандай эле өзүнүн персоналдык маалыматтарды киргизип, паспортунун сүрөттөрүн киргизип, өзүнүн сүрөтүн киргизип, банктын талаптарына ылайык жанагы идентификациялоо процедуралар бар. Ошолордон өтүп туруп, анан онлайн эсеп ачканга арыз тапшырса болот. Анан биздин сотрудниктер аны орусча айтканда обработка деп коет. Обработкадан өткөрүп, эсепти ачып, анан договорлорун ошо кардарыбыздын почтасына же көрсөткөн адресине жиберебиз. Анан ошол боюнча андан ары эсепти толуктоо иштери башталат да. Эң кеминде дегенде 6 ай туруш керек болот да, ошо мисалы банкка салган акча туурабы? Ага чейин эле кээ бирлерде ошол 30% акча дароо болушу мүмкүн да. Алар кандай болуп? Мигранттар тарабынан ошо чогултуп жүргөн 30%-ыбыз азыр уже даяр деген жарандарыбыз көп эле кайрылып ачат. Бул эми программанын талабы боюнча эң аз мөөнөт бул 6 ай да. 6 ай даже бүгүнкү күнү эсепти ачып 30%-ын салган күндө дагы 6 ай күтүш керек болот. Ал эми 30% жоктор үчүн 6 айда чогулта албайбыз деп кичине туура эмес түшүнгөн жарандарыбыз да болуп атат. 6 ай деп атасыңар, биз 6 айда 30%-ын чогултуп үлгүрбөйбүз дегендерчи. Азыркы учурдагы финансылык абалына жараша өзү каалаган мөөнөткө биз эсепти ачып бере алабыз да. Мисалы үчүн 1 жылда чогултабы, 2 жылбы, 3 жыл, 5 жылбы өзү кардар айткан мөөнөткө биздин график түзүп беребиз. Ошол мөөнөт боюнча чогултса болот. Ал эми мөөнөтүнөн эрте топтоо боюнча эч кандай чектөөлөр жок. Эгерде 5 жылга ачып деле 1 жылдын ичинде топтоп чогултуп, анан банкка кайрылып, калган 20%-ын каржылап берүү боюнча арызың менен кайрыла берсе болот. Даже 6 айда же 1 айда эгерде кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү болсо же кайбир жактан келе турган баягы акчалары болуп эрте чогултуп калса, кандайдыр бир чектөөлөр жок. Эрте чогулта берсе болот. 5 миллион сомго үй алам десе, ошонун 20% канча болуп калат? Сиздерге ай сайын төлөгөндө канча суммадан орточо төлөп калат? Эгерде ушул кардар тандаган батирдин орточо баасы 5 миллион сом деп эсептейли. Ушул 5 миллион сомдон артка карай эсептесек, анын 30% бул 1,5 миллион болуп эсептелет. Ушу 1,5 миллионду минималдуу мөөнөт бул 6 айдан өйдөн өгөздөй каалаган кардардын финансылык мүмкүнчүлүгү жараша каалаганда мөөнөткө чогултса болот. Эгерде ушул мигранттар тарабынан практикадагы сурашкан мөөнөт боюнча эсептесек, бул 2-3 жылдын тегеретесинде да. Ушул 1,5 миллионду 3 жылга чогултса, ай сайын 41 миң сомдон болуп калат экен. Ал эми эгер кардар үчүн бул ай сайын 41 миң сомдон чогултуш кыйыныраак болсо, кардар андан 3 жылдан дагы узунураак
сроку топтосо болот. 5 жылды тандаса болот, 6 жылды тандаса болот. Эң негизгиси ошто кардар өзүнө тандай ала турган мындай мүмкүнчүлүк болуш, ыңгайлуулугун караш керек. Ал эми калган 20%-ын ушу элдик банк каржылап берет деп айтпадыкпы? Ушул калган 20% бул миллион сом түзөт экен. Ушул миллион сомду 10% менен 5 жыл мөөнөткө эсептесек, ай сайын ушу 18500 сомдун тегеретесиндеги ай сайын взнос болуп эсептелет. Азыркы учурда 18500 бул жеке эле бул чет өлкөдөгү мигранттар үчүн эмес, бул Кыргызстандын ичиндеги айлык маянага иштеген кардарларыбыз үчүн деле бул мындай жеткиликтүү, орусча айтканда доступный сумма болуп эсептелет. Сиз дагы ошол жөнүндө уланта кетсеңиз. Эгер 5 миллиондук пәтер ала турган болсо, 30%ды чогултуу элдик банктан, 20%ды элдик банк берди. Аны төлөп бүткөндөн кийин дагы 2,5 миллион калды да. Ошону биз 15 жылга 8% менен эсептей турган болсок, айына болжол менен бир 22 миң сомдун тереги чыгат. Башка коммерциялык банктарда, бир дагы банкта мындай шарт жок да. Анын үстүнө биз өзүбүз салган үйлөрдү толугу менен ремонтун жасап, даяр кылып өткөрүп беребиз да. Бизге азыр кайрылган көп жарандар ошол эле чет өлкөдөгү мекендештердин мындай пикирлери абдан жакшы бул багыт, жаңы ачылган бул багыт боюнчачы. Биз буга чейин баланча курулуш компаниясына акчабызды салып күйүп кеттик эле деген жарандар абдан көп да. Анан сурай келсең, шарттары дагы биздикиндей эмес. Мисалы, алар аз эле мөөнөт берип коет дегендейчи. Үй салып бүткөчөктө 2 жыл, 3 жыл ошол олчойгон үйдүн, батирдин баасын ошол 2 же 3 жылда алар төлөп бүтүш керек да. Биз болсо баш аягы биз өзүбүздүн 15 жылды кошсок, 5 жылды кошсок 20 жылга чыгып жатабыз. Анан азыркы мындай инфляциянын эсебин алганда негизи абдан эле жеңилдетилген шартта жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атат да. Дагы ушул нерсеге кошумча иретинде, мындай салыштырма иретинде мен жарандарга бир нерсени белгилеп айтып кетейин. Азыркы учурда Кыргызстандын рыногунда курулуш компаниялары абдан көп. Ар бир курулуш компания өзүнө ар кандай баягы сунуштарды азыр сунуштап келишет. Орусча айтканда рассрочка боюнча да, 3 жылга, 5 жылга деп рассрочка деп келишет. Ал жерде дагы ар бир курулуш компанияда биринчи 30%-ын кардар төлөш керек. Анан калган 30%-ын алар 3 жылга же 5 жылга бөлүп беришет. Анан өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, батирдин баасы 5 миллион сом болсо, биринчи бөлүгүн кардар каяктан тапса, аяктан тапсын деп 1,5 миллионду сразу төгүш керек. Анан калган 3,5 миллионду бул 3 жылга бөлсө, ай сайын азыр эле сразу эсептеп туруп айтып берели. 3 жылга бөлсөк, ай сайын 98 миңдин тегеретесинде болот экен да. Бул кардарларыбыз үчүн дагы аябай финансы жагынан бул тоскоолдуктар жана ордуктарды жаратат да. Анан бул жерде бул программанын уникалдуулугу бул мөөнөтүнүн узактыгы. Пайыздык чендер аябай арзан, анан мөөнөтү узак. 10% менен 5 жылга, аны төлөп бүткөндөн кийин кайра 8% менен 15 жылга. Ошол 15 жылда дагы жаран эгер кааласа, эгер мүмкүнчүлүгү болсо, алдын ала деле төлөп койсо болот да. Биз чектебейбиз, сөзсүз эле 15 жылда төлөп бүтүшүң керек, айына 22-23 миң сомдон төлөп 15 жыл толук өтүш керек деп чектебейбиз да. Жаран киргенден кийин, 1 жыл өткөндөн кийин кааласа атайын арыз жазып, алдын ала же толук төлөп салса болот, же жанагындай бөлүп алдынан төлөй берсе, негизги суммадан азая берет да. Ушул жерден да сизге суроо пайда болду. Сиздерге дагы ушундай эле алдын ала төлөсө болот. Анан эч кандай мисалы кээ бир банктарда алдын ала төлөм үчүн мисалы штраф же ушундай нерсе каралган да, бир эме чектөөлөрчү. Сиздерде андай болбойт да? Эч кандай чектөөлөр жок. Алдын ала төлөсө, кардарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө жараша каалаган убакытта, каалаган мөөнөттө алдын ала төлөсө болот. И жана биздин пайыздык ченибиз ошол төлөгөн мөөнөтүнө жараша эле туум болот. Андан ары туум болбойт. 2 жылдын ичинде төлөп койсо, ошол калган 3 жылдын процентин төлөбөйт. Пайызы төлөнбөйт. Bir жаран алып, Кудай анын бетин арылсын, бирок мисалы бир киши 60 жашка келип каза болуп калышы мүмкүн, бирок аркасында балдары бар. Анан ошол балдарына мурас кылып калтырганга бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мисалы банктагы насыясын жапканга мүмкүнчүлүк түзүп, же компаниядагы кийин акчасын төлөнгө ошо балдарына калтырганга. Бизде бар, ооба, жана орусча айтканда право преемственности деп коет го. Бизде ал каралган, өткөрсө болот.
насыя боюнча деле бизде деле ошондой эле. Эгерде жаран Кудайдын бетин ыргылсын каза болуп калган болсо, анын балдары же ошол наследник, орусча айтканда наследниктер же правоприемниктер деп коет. Ошолорго өтөт. Карзы дагы ошол мүлк дагы ошолордун атына өтүш керек. Анан алар ошол карызды дальше төлөп бүтүп кутулуп алып кетиш керек. Биз азыр жана маалыматтык компания жөнүндө айтып кетпедикпи? Ошондо кээ бир жарандарда ушундай ой пайда болуп тур да, мамлекеттик ипотекалык компания эми жалгыз гана үлүштүк турак жай боюнча 50% алып же жалгыз гана элдик банк аркылуу гана берип калыптыр, жанагындай алдын ала төлөмү жок, тажрыйба жок болуп калыптыр депчи. Ошол боюнча айтып кетет элем. Ал тажрыйбабыз дагы эле бар. Биздин ГИК Чекит KG сайтына кирсеңиздер, атайын кезектүүлүк тизмеси турат. Биз салынган турак жайды, ал башында айтып кеттим эле, аренда с последующим выкупом деп коебуз орусча, узак мөөнөткө ижарага берүү, ижара шарты менен сатып алуу механизми. Ал механизм боюнча 3 багытыбыз бар дедим. Социалдык ипотека, атайын мындай калктын мындай социалдык жактан аярлуу катмарлар үчүн, жеңилдетилген ипотека мамлекеттик бюджеттик тармактагы жарандар үчүн жана арзан ипотека жеке тармакта иштеген жарандар үчүн. Бул 3 багыт боюнча кезеги жеткен жаран буюрса ипотекалык турак жайды эч кандай алдын ала төлөмү жок, 25 жылга 4% менен алат. Ошол механизм бизде дагы деле иштеп жатат, иштей бермекчи. Сайтка кирип ар бир жаран өзүнүн кезегин ал жактан текшере алат. Бул үлүштүк турак жай менен топтомо ипотека болсо, бул кошумча дагы көбүрөөк жарандарды ушул жеткиликтүү ипотекалык турак жай менен камсыз кылуу максатында атайын чыгарылган продукттар болуп эсептелинет да. Учурда мамлекеттик ипотекалык компания жалпы аянты 2 миллион чарчы метрден ашкан 40 миң батирди куруп жатат. Өлкө боюнча курулуш иштери абдан кызуу жүрүп жатат. Буюрса мындай темп менен кете берсек, менимче жакынкы жылдары буюрса турак жай маселеси көптөгөн жарандарда чечилет да. Мен да кошумчалап коеюн. Ушул продукт ишке кирип, анан биз баягы маалымат берүү, элдерде орусча айтканда консультация башталганда, ошо жарандардын бирөөсү айтып калды. Бул акчалуулар үчүн эле жаралган продукт турбайбы депчи. Мен кескин түрдө айтып элем, бул жок, андай эмес. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын башка багыттары, жанагы кезекте турган жеңил, орусча айтканда доступный, социальный деген багыттар бар. Алар да иштеп жатат. Ал эми бул программа болсо, ошол киреше булактарын тастыктай албаган, стаж боюнча биздин жарандарыбыздын жана Кыргызстандын ичинде иштеп өздөрүнүн социалдык стаждарын көрсөтө албаган жарандар үчүн бул аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп жаралып атат. Бир гана өзгөчөлүгү бул ушул 30%-ын топтош керек. Анан калган 20%-ын насыя кылып алат. Ошо 50% топтоп туруп, анан 50%-тан кийин анан жаран батир сатып алыш керек да. Мисалы үчүн берки программаларда первоначальный взнос жана бир баштапкы төлөмү жок болсо, бул жерде баштапкы төлөм бар. Бирок өзгөчөлүгү бул стажын, киреше булактарын тастыктабайт, күрөө койбойт, ошол жагы бар да. Ошол жагынан унутса болот. Урматтуу көрөрман, бүгүн биз топтомо ипотека тууралуу сүйлөштүк. Бул долбоорду элдик банк менен мамлекеттик ипотекалык компания биргеликте ишке ашырууда. Эгер сиз дагы турак жайлуу болгуңуз келсе, элдик банк менен мамлекеттик ипотекалык компания ишке ашырып жаткан бул долбоорго катышсаңыз болот. Бүгүн бизде конокто элдик банктын кредиттик продуктыларды иштеп чыгуу жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Мелис Мамбетов жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын калктык тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаева болду.